Лухман Хаким, Суратул Лухман деген Лухман сүрөсү бар. Баласына насаат айткан экен. Балам, эки нерсени айтам, эч эсиңден чыгарбагын. Эки нерсени айтам, дайыма эсиңден чыгарганга аракет кылгын дептир. 4 насаат болду. Эки нерсе эсиңден чыгарба. Алланы, өлүмдү. Алланы, өлүмдү эч качан эстен чыгарба. Дайыма эстен чыгарып тур. Биринчиси, бирөөгө жакшылык кылдыңбы? Жакшы сөз айттыңбы? Эсиңден чыгарып кой. Экинчиси, бирөө сага жамандык кылдыбы? Жаман сөз айттыбы? Эсиңден чыгарып кой. Аны кек сактап, аны ага жамандык каалап, өч алам деп жүрбө. Мына биздин улуу баалуулуктарыбыз, касиеттүү бактылуулук жолдорубуз ушул эки нерседе да. Жакшылык кылайлы, эстен чыгарайлы, жамандык кылса, эстен чыгарайлы. Ошон үчүн айтып коет, башкаларды кечирип койгонуң бул сенин берилген белегиң дейт. Башкаларга берген не экен? Эң белек. Эң мыкты белек, эң баалуу белек, эң мыкты белек, эң баалуу белек ал сенин башкаларды кечиримдүүлүгүң. Башкаларды кечирип койгондон өткөн белек жок да. Бул башкаларга берген белегиң. Эгерде сен кааласаң өзүңө белекти, анда унутуп койгон. Эмнени унутуп коесуң? Сага бирөө жамандык кылды, унутуп кой. Бул эң чоң сага өзүңө кылган белегиң да. Андан өткөн белек жок да. Ошон үчүн кандай болбосун, Алла Таала бизге дин берди. Алхамдулилла дейли. Кечеги күндүн кайгысы, кыжалатчылыгы, кечеги күндүн проблемасы бар го. Бүгүнкү күндүн бактысын бузбаш керек да. Кечеги күндүн кайгысы, кечеги күндүн кыжалатчылыгы, мейли кечеги күндүн проблемасы бүгүнкү күндүн курсанчылыгыбызды бузбаш керек. Кече өттү кетти, эмне кылабыз аны? Бүгүн курсан. Алхамдулилла, Алла Таалам илимдин мажлисине отурганга тоофик берди. Аз болсо да Курандан, хадистен укканга Алла Таала мүмкүнчүлүк берди. Бул кулактын ибадаты. Ошон үчүн айтат да, дин деген бул амалдардын жыйнагы. Дин деген көп амалдардын экен жыйнагы. Мажмуа деп коет, жыйнагы. Ал мал мүлккө байланыштуу, денеге байланыштуу, кулакка байланыштуу, тилге байланыштуу. Бул дин.